Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı bizden görüşçüler, hurmatlı bizden Mustafa YouTube kanalımızın жылқы сүйүүчүлөрү. Достор, біз Гүлчөдөбүз. Гүлчөдө Алай району Гүлчө айылынын центринде турабыз. Бул жерде Мирбек деген акенин бээлери, бир канча бээ бүгүнкү чыгарылышта чыкмакчы. Азыр бул бээлердин каяктан келгени, кандай бээ экенин Мирбек акенин үкасы Дөөлөт туугандар азыр маалымат берет. Жалаң чоң бээлер экен. Арасында чоңдору бар, арасында жаң ачмалары бар. Кандай аттан токтогон, өзү Мирбек акенин күчтүү бир көк аты бар, ошодон токтогонбу, токтогон эмеспи азыр дагы. Сурайбыз, анда баштадык. Дөөлөт, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Бээлер Мирбек ака сатууга коюптур да? Ооба, бээлерди Мирбек ака сатууга койду. Бул бээлер негизинен 2020-жылы Россиянын Новосибирск шаарынан келген. Жалаң Россиядан келген бээлер. Россиядан келген бээлер бардыгы ошо үйдөн аттан токтоп, быйыл бардыгы боз. Баягы көк аттан токтогонбу, булагы күчтүү? Мирбек аканын көк аттан токтогон бардыгы тааныйт Мирбек аканы. Ошонун чоң улакка чыгып жүргөн аттан токтогон. Ошонун видеосун коюп койсок болот экен, а? Ооба, ошо токтогон былтыр коюлган убакта видеосу бар, тартылган. Азыр ошол жерде мына жерде бир канча 8 бээби? 8 бээ экен, а? 8 бээ. 8 бээ. Ошонун канчасы кысыр, канчасы боз? Бул жерде бардыгы боз, Кудай кааласа. Кудай кааласа бардыгы боз. Кудай кааласа бардыгы боз. Жакыны качан туушу мүмкүн эми? Жакыны 15 күндөн 15 күндөн баштап туй баштайт. 10 күн 15 күндөн баштап туйт. Бардыгы туйуп бүтөт. Эң жашы кандай, анан эң чоң бээсинин жашы кандай? Эң жашы мына алдыңызда турган көк бээ. Мына Орловский деп жаңа чыгат. Быйыл токтойт экен да, Кудай кааласа. Быйыл туйт. Быйыл туйт. Жаңачма былтыр токтогон экен да. Былтыр токтогон. Мына достор, Орловский. Көрүп турган эле бээлер чоң Бээлер экен. Пародалы бээлер. Мындай бээлер базарда азыр Анча-мынча чыга бербейт. Алай районунун базарын көрүп атабыз, мындай бээлер почти түшпөйт деле. Мына достор, жанынан көрсөтөлү. Ошондо булар 2020 келген. 2020 келген, 3 жыл болуп атат. 3 жыл болуп атат, Алайдын шарттарына көөндү, чоң эмен Сарташтын жайларында жүрдү. Сарташта жүрдү. Саан болду боло элекпи? Саап бээлен, сүтүн сагандар, саап ошо биринчи келгенде саган. Сүттөрүн сагандар андан ыраазы болуп атышат бул. Сүттүү бээлер. Сүтү майлуу. Желиндерин деле көрсөңүз болот, уйдун желиндей болду. Саган адам ыраазы болот. Мындай көрсөтүп коелу. Желин салып коюптур же, желиндерин салып коюштур. Булар мындай чоң көрүнбөшү мүмкүн, булар ичине сактайт экен көбүнчө. Биздин бээлер окшоп сыртына чыгарып бербейт экен да. Дардай ичи чоңоюп көрүнө бербейт. Мына туугандар. Эң чоңунун бою 1.70. Кайсы ошо? Мыналар ошо. Мына серүүлүү экен, чоң бээ экен. Чоң бээ. Ошондо баардыгы сатууга чыгып атат да. Баардыгы сатууга чыгат, допту менен сатууга коюлат. Ошондо эң көбү канчаны тууган? Эң көбү ошо 6-ны тууган. 6-ны тууган. Калгандары ушу жаңачмадан баштап кетет. Мына достор. Бир-экөө жаңачма 6-ны тууганга чейин бээлер бар экен, мына жанынан да көрсөтүп коеюн. Жоша бээлер, Бээлер жош. Сер жаңбаштардын серлерин көрүп атасыздар, эндүү бар. Жолду буларга жанына келген адам деле өзү байкап көрөт го. Жештери жакшы экен. Ден соолугу жакшыбы? Тияктары таптаза да. Биздин Алайдын шартына көнгөн бээлер экен да. Алайдын шартына көнгөн бээ башка жака деле барып көнүп кетет да, Кудай кааласа. Алай шартына любой жерде көнсө. Любой жерде көнүп кетет. Булардын баасы айтылабы? Дөөлөт. Баасын опту менен 160тан деп атабыз. Опту менен 160тан. Сүйлөшө турган болсоңуздар азыр видеонун астына номурду калтырып коеюн мен, калтырып кетебиз. Мына туугандар, Сүйлөшсөңүздөр болот. данныйларды калтырып коем, туугандар, чалып. Бирок күчтүү аттан токтогон бээлер экен, туугандар. Ошонун да видеосун көрдүңүздөр. Андыктан Болсо ошо атты деле көрсөтөбүз. атты деле ошо келгенде, Кайсы аттын балдар экенин. Онда тайлары бар эле азыр. Тайлар башка жакта да. көк аттын бою чоң, Бою чоң. 70 бар да. Улакка чуркап жүргөн ат аны эле көрүшөт, көргөн. Жакшы баага бааланды деп уккам да. Мына достор, 8 бээ бүгүнкү чыгарылышта чыкты. Көрүңүздөр. Жаккан болсо туугандар, боз бээ издегендер болсо, оптом алам дегендер болсо, шарт сүйлөшсөңүздөр болот. Саны дагы бар. Саны дагы бар, Аты салган бээлер. Болду, түшүнүктүү. Мына туугандар, бээлер кандай экен комментарий жазабыз. Баасы 160 000 сомдон чекеден коюлду. Россиянын Новосибирск шаарынан 3 жыл мурун келген бээлер сатууга чыкты туугандар. Анда
Soğudan ardı versin da. Soğuda bereke ha. Muna tuğanlar.